Ассаламу алейкум, амансыздарбы урматтуу кыргыз калкым. Бүгүн биз Ош шаарындагы Актилек кичи районунда турабыз. Бүгүн биз сиздерге сатыла турган 3 кабаттуу үйдү көрсөтүп бермекчибиз. Ал Ош шаарынын четинде жайгашкан Актилек районунун 34-көчөсүндөгү 34-үй. Ал үйгө баруу үчүн Актилектеги Борбордук көчөдөн мынабул биз көрсөтүп турган светофор жайгашкан асфальт көчөгө саласыздар. Бул көчөгө 143 маршруттук каттам кирет. Ушул асфальт көчө менен 200 метрче баргандан кийин сол тарапка трансформатор жайгашкан шагал төшөлгөн көчөгө буруласыз. Бул жерден 150 метрче бийиктикке жогору чыгасыз. Мына ушул 3 кабаттуу ичи шыбалган, сырты сары кыштан болгон үй сатылат. Мунун аянты 6 сотых. Бунун ары жагында 1 этаждуу эски үй да бар. Ал 7 комнат. Бул 3 кабаттуу үй жалпы 16 бөлмөдөн турат. Бул үйдүн кызыл китеби бар жана документтери таптаза. Бул сатыла турган үй жалпы 3 этаж жана подвал дагы бар. Бул үйдүн эки жагына варата үчүн место коюлган. Алды үстүнкү жагына жана ылдый жагына. Бирок үстү жагын тосуп коюп туруп ылдый жагынан киребиз. Азыр биз сиздерге үйдүн алдын көрсөтүп бермекчибиз. Бул үйдүн алдынан көрүнүшү. Өзүңүздөр көрүп турасыздар, бул үй толук бүтө элек. Биз азыр ичин тартып көрсөтмөкчүбүз. Биз азыр үйдүн алдына кирип кетип атабыз. Бул жер дарбаза үчүн атайын коюлган боштук. А бул болсо подвалдын эшиги. Подвалга түшчү лестница. Бул үйдүн капталында эски үй бар. Ал 1 этаж, канча комнат? 7 комнат экен. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, биз үйдүн ичине кирдик. Бул үйдүн ичинен астыңкы бөлүгү көрсөтүлүп жатат. А бул болсо ошол эски үй. Азыр биз ушул үйдүн 1-чи этажына кирмекчибиз. Бул жакта үйгө кирчүү ход жок экен, ал наркы тарапта жайгашкан. Биз азыр лестница менен 1-чи этажга чыгып баратабыз. Бул коридор, холл, кире бериш. Мынакей достор, бул үйдүн 1-чи эшиги. Биз аттап кирдик, киргенден кийин холл жайгашкан, андан кийин 2-чи этажга чыкчу лестница да коюлган. Ичи шубак менен шубалган. 1-чи этажда пока эшик айнектер коюлуп элек, пол дагы бүтө элек. Полу стяжка. Бул 1-чи этажга киргенден кийин сол жактагы 1-чи комната. 2 айнек коюлган. Бул комнатанын узун туурасы 5-ке 4 метр экен. Асты үстү стяжка коюлган. Биз сиздерге 1-чи бөлмөнү көрсөттүк, эми 2-чи бөлмөнү көрсөтөбүз. Бул үйдүн холдун оң тарабында жайгашкан, ушул эшик менен киребиз. Ичи чакан комната, узун туурасы 3-кө 3 экен. Бул жактан, күн чыгыш жактан 1 айнек коюлган. Бул жактан чыгабыз кайра. Эми достор, эшикке киргенден кийин туп-туура түптүз жайгашкан бөлмөгө киребиз. Бул эмне болду экен? Жүрүңүзчү? Туалетпи? Душевой. Бул туалет, душ үчүн коюлган атайын бөлмө место экен достор. Киргенден кийин бир форточка бар атайын, чакан. Жана бул 2-ге 2 окшойт, Узун туурасы 2-ге 2 экен. Бул жактан чыгабыз. Чыккандан кийин биз сиздерге холдун сол тарабына киребиз.
Сол тарабындагы бөлмөнү көрсөтөбүз. Бул гостиный чоң бөлмө окшойт. Киргенден кийин бул жакта бир чоң айнек бар экен. Жана бул жакта бир кичине форточка ачылган. Бул бөлмө дагы чоң бөлмө экен. Узун туурасы 5/4. Биринчи көрсөткөн бөлмө менен барабар экен, достор. Холдун узун туурасы 6/5. Үйгө киргенден кийин 1, 2, 3, 4 бөлмө бар. Анын бирөөсү туалет, душ үчүн коюлган атайын бөлмө, калгандары комната. Бир чакан бөлмө жана 2 чоң комната бар экен. Азыр биз сиздерге 2-нчи этажга чыгып көрсөтөбүз. Бул бүткөн лестница. Экинчи этажга чыккандан кийин 3 комната бар экен. Анын бирөө чакан комната, 2 чоң бөлмө. Ал эми бир атайын кладовка, бир туалет, бир ванна үчүн атайын бөлмө бар. Жана балкону дагы бар. Азыр биз экинчи этажга чыккандан кийин оң тарапта жайгашкан эшикке киребиз, бөлмөгө. Бул өзүңүздөр көрүп тургандай, куду биринчи этаждагыдай эле асты стяжка, дубалдары шубалган, шубак болгон жана үстү бул бүтелек. Үстүнөн 3-нчи этаж көрүнөт. 3-нчи этаждын полу жана 2-нчи этаждын потологу бүтелек. Торсундар тартылган. Бул жактан бир айнек бар. Узун туурасы 3,5/3. Бул бөлмөдөн чыгабыз. Жана лестницадан чыкканда тушубузда дагы бөлмөгө киребиз. Бул жерде 2 эшик бар. Киргенден кийин бул жагы атайын кладовка. Буюм тайым коюучу склад. Бул кладовканын узун туурасы 2/2. Жана бул жак атайын бөлмө. Бөлмөгө киргенде 2 жакта айнек бар. Бул бөлмөнүн узун туурасы 4,20/4 экен. Лестницадан чыккандан кийин оң жакка киребиз. Бул болсо биз бая биринчи этажда көрсөткөн туалет, душ үчүн атайын ажыратылган бөлмөнүн куду эле ошондой, душ үчүн. Бул жакта форточка ачылган, бул душ үчүн атайын бөлмө. Жана мунун жанында дагы бир эшик бар. Киргенден кийин бул туалет үчүн окшойт, Ооба. Бул да кудум ошондой форточка ачылган. Бул туалет, душ үчүн атайын 2 бөлмө ажыратылган. Туалет, душту тарттык, эми биз эң төрдө жайгашкан комнатага киребиз. Бул комнатага киргенде эшиктин тушунда айнек жайгашкан, а бул жагы болсо туюк. Бул торсундар карагайбы, саснабы? Бул торсундар атайын Россиядан келген сасна экен бардыгы. 3-нчи этаждыкы. Мунун узун туурасы канча болду экен? 4/5 болду. Узуну 5, туурасы 4. Узуну 5, туурасы 4 метр. Азыр биз сиздерге 2-нчи этаждын балконун тартып көрсөтөбүз. Балкондо бирдей формада, бирдей чоңдукта 2 айнек бар. Жана бул ылдыйы дагы бүтө элек али.
Балкондун узундугу 5 метр, ал эми кеңдиги 1,80 примерно. Бул экинчи этаждын коридору, холло. Мунун узундугу 6,5 метр. Жана бул жакта балкон. Бул биринчи этаждан экинчи этажга чыкчу лестницанын формасы. Бул экинчи этаж жана үчүнчү этажга бул жактан келип, мынол жерден сүрөтүн тартып коюптур лестницанын. Бирок үчүнчү этажга чыкчу лестница бүтө элек, бирок ушул проектте болот. Ушул жерден чыгып, сиздер көрүп тургандай. Ушул жерден чыгып, бул жака бурулуп, түп-түз үчүнчү этажга чыгат. Чыккандан кийин лестницанын тушунда там башка чыкчу атайын сиздер көрүп турган 4 бурчтук жерден чердакка чыгат. Ал эми бул ушул экинчи этаждын үстү, холдун үстү атайын бир чоң бөлмө. Үчүнчү этаж 4 бөлмө жана бул жерде 3 бөлмөгө кирчү эшик бар. Жана биз көрсөтүп турган биригип 4 бөлмө чыгат. Бул сиздер көрүп турган темир швелер. Железодорожный швелер. Жана дарактардагы сосна дарагы бүт баары 3-чү, 2-чи, 1-чи этаж баары ушудан жасалган. Бул сосналардын узун туурасы 20-20 сантиметр. Бул 2-чи этаждан 3-чү этажга чыккандан кийин бул жакта 3 эшик, 3 бөлмөнүн эшиги жайгашкан. Азыр биз ошол 3 бөлмөгө кирип көрсөтөбүз. Бул ошол мансардный. Бул жакта бир айнек, жана бул жакта дагы 3 бурчтук формасында бир айнек. Бул 3-чү этаж, достор. 2-чи этаждан чыккандан кийинки 1-чи комната. Бул жакта 2 айнек жайгашкан, күнгө бет, күн тийип турат. Ал эми бул жакта 2-чи комнатага кирген эшик жана 3-чү комнатага кирген эшиктер жайгашкан. 2-чи этаж, достор. 3-чү этажга мен чыга албагандыктан бул столдун үстүнө чыгып тартып атам. Бул бөлмөгө сиздер көрүп турган эшиктен кирет. Жана киргенден кийин бул жакта бир 3 бурчтук формасындагы айнек, жана бул жакта 4 бурчтук формадагы айнек. Бул сиздер көрүп турган 3-чү этаж 2-чи этажга караганда бир кыйла чоң. Узун туурасы 6,5 метр. Бул 3-чү этаждын 2-чи бөлмөсү. Бул жактан ушул эшиктен кирет. Бул дагы 2-чи этажга караганда чоңураак. Жана бул жакта эшиктин тушундагы терезе, 3 бурчтук формасындагы терезе, жана оң капталында 4 бурчтук формасындагы терезе бар. Мунун узундугу 5,5. Бул 3-чү этаждын 3-чү чоң комнатасы. Ушул сиздер көрүп турган эшиктен кирет. Бул 3-чү этаж мансард болуп салынган. Жана эшиктен киргенден кийин оң капталда 3 бурчтук формадагы айнек бар. Бул 3 бурчтук айнектин капталында жанында 4 бурчтук айнек жайгашкан. 4 бурчтук айнек менен бул комнатага кирген эшик параллель. Бул узун туурасы канча метр? 6,6. 3-чү этаждын эң эле чоң бөлмөсү. Бул ушул комнатага кире турган, бөлмөгө кире турган эшик. Жана тушунда 4 бурчтук формадагы айнек бар. Жана капталында бая биз көрсөткөн 3 бурчтук формадагы айнек. Сиздер көрүп турган үйдүн алды ушундай.
Бул жак болсо атайын дарбаза үчүн коюлган боштук, бирок дарбаза жок экен. Пескоблок, андан кийин бул кошуна үйдүн пескоблогу. Жана бул үйдүн алды. Үйдүн алдынын көрүнүшү биринчи этаж. Бул экинчи этаж. Балкону дагы бар. Жана үчүнчү этаж. Бул үйдүн арткы тарабы. Жана бул эшиктен подвалга, жертөлөгө кирчү биринчи эшик. Эскерте кетсек, бул үйдө эки эшик коюлган. Подвалга кирүүчү эки эшик коюлган. Биз азыр биринчи эшигин көрсөтүп бермекчибиз. Бул лестница подвалга түшчү. Эшик өзү ачылып атат. Биз подвалга кирип баратабыз. Бул жакта свет жок, андыктан мен ысып жандырып алдым. Подвалга киргенден кийин биринчи бөлмө. Бул жакта азыр авто тетиктер бар экен. Бул биринчи подвалдын биринчи бөлмөсүнүн чоңдугу. Бир форточка коюлган. Жана биз азыр кирген эшик. Биз экинчи жакка кирип барабыз. Экинчи бөлмөгө кирип барабыз. Бул эң чоң бөлмө окшойт. Бул жактан дагы күн чыгыш жактан бир форточка коюлган. Узун турасы канча болду? Подвалдан киргенден кийин тушта дагы бир эшик бар. Жана бул жакта аркы бөлмөгө кирчү эшик бар. Бул подвалдын эң чоң бөлмөсү. Бир форточка коюлган. Узун турасы 6га 6 метр. Азыр биз кийинки бөлмөгө киребиз. Бул жака киргенден кийин бул жак подвалдын экинчи эшиги. Жана бул жерде 3 форточка коюлган. Жана киргенден кийин бул оң тарапка кирчү дагы бир бөлмө бар. Подвал өзү 4 бөлмө, биз азыр сиздерге 4-чү бөлмөнү көрсөтөбүз. Подвалдын ичи караңгы, бул жакта бир форточка бар. Подвалдын электромонтажы бүткөн. Асты стяжка жана шуак шыбалган. Бирок айнек эшиктери коюла элек. Биз сиздерге азыр подвалга кирчү биринчи ходду тарттык. Үйдүн оң капталында подвалга кирчү экинчи ход, экинчи эшик бар. Азыр биз ошол жактан кирип тартып беребиз. Биз азыр подвалга экинчи ход менен лестница менен түшүп баратабыз. Бул подвалга кирчү экинчи эшик. Жана биз сиздерге азыр үзбөй көрсөтүп беребиз. Киргенден кийин бул жакта эки эшик жайгашкан. Бул жак туюк. Бул жерде бир форточка бар. Бул жакта эшик жок. Жана бул жакта биз бая биринчи көрсөткөн биринчи ходдун эшигин көрсөтүп беребиз. Бул атайын чоң подвал, атайын чоң бөлмө. Бир форточка бар. Жана бул жакта эшик бар. Эшиктен киргенде оң жакты караганда бир форточка бар. Жана бул атайын чакан бөлмө. Бул атайын бая биз көрсөткөн биринчи эшиктен киргендеги биринчи бөлмө. Жана бул баягы биз көрсөткөн биринчи эшик. Жаңы үйдүн курулганына болгону 1 эле жыл болуптур. Жана мунун капталында эски үй бар. 7 комната. Биз азыр ушул эски үйдүн ичин көрсөтүп бермекчибиз. Бул үй 90-жылдары курулган. Бул 34-чү көчөдөгү 34-чү үйдө сатыла турган үйдө. Бардык условия шарттары бар. Газ, свет, телефон линиясы, интернет, канализация бүт бар. Жери 6 сотых. Бул жаңы үй 3 этаж, общий канча комната эле? Общий жалпысынан 16 комната. Жана мунун жанындагы 1 этаж эски үй 90-жылдары салынган.
Жалпы 7 комната. Пока бул жерде сатып алган адам жашаганы болот. Бул үй ушул көчөнүн ортосунда жайгашкан. Бул жактан сиздер көрүп турган 143 маршрут келет. Ал эми бул жактан болсо 121 маршрут өтөт.